Бишкек мэриясы буга чейин кыш мезгилинде жолдордогу карды жана тоңго музду эритиш үчүн кум аралашкан туздарды себеп келген болсо, быйыл туздун гана өзүн себүүдө. Бул туз кадимки тамак ашка колдонулган туздан эч деле айырмасы жок болгону йоттолбогон техникалык туз болуп эсептелет. Кала көчөлөрүндөгү тоңголокту жана карды эритүү үчүн кумдан баш тартып техникалык туздун өзүн колдонуп жаткандыктан быйыл жылдагыдан ашыкча топтолду. 8000 тоннадан ашык туз алуу пландалган болсо, анын 4000 тоннадан ашыгы алынып келинип, 3000 себилди. Калганы этап менен келет. Маселе аны сепкенден кийин эригендерин тазалоодо жатат. Бүгүнкү күндө тазалык ишканасында кар тазалоочу 24 гана техника бар. Бирок мынча унаа миллиондон ашык калкы бар, Бишкектин жолдорунун музун тазалап жетишпейт. Кум сепкенде биз 20-25% эле туз аралаштырчык да. Анда көптөө барып эритчи да. Азыр бул батыраак эритип атат. Жанагы эригенден каша болуп чыгат. Аны биз кайра шугайт этип, машина менен шыпырып, өзүңүздөр көрүп атпайсыздар, жолдор таза болуп атат да. Борбордун көчөлөрүнө алгачкы жолу колдонулуп жаткан кум аралашмасы жок туз унаа үчүн өтө зыяндуу. Туз жабышкан транспорт бара-бара чирийт. Унаа оңдоочу усталардын айтымында туз алгач темир тулпардын эшиктеринин алдыңкы кырларын, дөңгөлөктөрдүн четтерин жарактан чыгарат. Андыктан туз себилген көчөдөн жүрүп токторго келгенде сөзсүз түрдө астыңкы бөлүгүн жуудуруп коюу ашыктык кылбайт. Туз машинанын кычыктарына, астыларына, ачык жерлерине тийип калса, сразу да атпасып ошол жер чирийт. Мисалы Россияны карасаң, Россиядан келген машиналардын баары чирик да. Аяктары реаген себет, жана химия, туз аралашкан. Ошол машиналардын баарын чиритип атпайбы. Если постоянно туз себилсе бизде да ошондой болот да, машинанын баары чирийт. Жолго себилген техникалык туз бир эле унааларга эле эмес, көчө четиндеги чөп өскөн аянттарга да зыянын тийгизиши мүмкүн. Себеби эриген туз аралашкан кар жол четине чачырайт. Кийин ал жерге чөп чыкпай калуу коркунучу жогору. Дүйшөн Шаршембеков, Калбек Абдумамутов, Нью ТВ.